Байлардын адаттары бир караганда кызыктай сезилиши мүмкүн. Ошентсе да, ал чынында иштейт. Байып кеткиси келгендер билип коюусу керек болгон 5 адат жөнүндө айтып беребиз. Биринчиси, эң жакшы бааны тандоосу. Байлардын адаттарынын бири өзүнө керек болгон нерсени бир кыйла жагымдуу баада издөөсү. Жетишкен адамдар ойлонулбаган чыгымдарды кылбайт жана салыштырып көрүп, өздөрүнө чынында керек гана нерсеге токтолушат. Бул жерде негизги айтып кетүүчү нерсе, өзгөчө чыгымга тиешелүү нерселерди шашылбай карап, ар бир кадамын таразыга салышат. Экинчи, эркин гардеробтору. Социалдык тармактар аркылуу чагылдырган бай адамдардын образы жетишкен адамдардын чыныгы жашоосуна карама-каршы келет. Мисалга алсак, алар өзгөчө кымбат эмес, бирок сапаттуу кийимдерди сатып алууну жактырышат. Бай адамдардын кийимдери кымбат болушу да мүмкүн. Ошентсе да алар баасын айтып эч качан кыйкырып чыгышпайт. Көптөгөн бай адамдар өз кийимдерин керек болсо секонд-хендден сатып алганда адаттарга ээ. Алар ал жерден чындыгында оригиналдуу, алууга арзыган, ошол эле мезгилде кымбат эмес буюмдарды берилгендик менен издешет. Үчүнчү, үнөмдөөчүлүк. Бай адамдар үнөмдөө адаттарына да ээ. Анткени менен алар муну акылга сыярлык жасашат. Өзүнүн сатып алган нерселерине бай адамдар анын баасына карабастан этияттык менен мамиле кылышат. Ошондуктан алардын ээлигиндеги нерселер кандай болгондо да аларга көпкө кызмат кылат. Ал эми жаңы сатып алуулар тез-тезден болуп турбайт. Комплекстүү түрдө мунун баары акылга сыярлык үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Төртүнчү, жөнөкөй турак жай. Албетте, көптөгөн бай адамдар өздөрүнө кенен-кесири квартира, керек болсо фешенебелдүү вилланы да сатып ала алат. Анткени менен бай адамдардын адаттары биринчи кезекте комфорттуу жана сөзсүз эле кымбат эмес үйдө жашоо болуп кала берет. Квартирасында, шаардын сыртындагы үйүндө бай адамдар престиж жана коомдогу статусу катары баалашпайт. Аларды кыймылсыз мүлкүнүн өзүнүн элестетүүсүндөгү комфортко дал келүүсү гана кызыктырат. Бешинчи, каржы маселесиндеги пландоосу. Байларга тиешелүү эң маанилүү адат бул каржы маселесин пландоо десек болот. Жетишкен адамдар өзүнүн кирешесин жана чыгашасын көзөмөлдөйт жана каржы билимине ээ. Алар чыгымдарды алардын маанилүүлүгүнө жараша бөлүштүрүүнү туура көрүшөт. Бай адамдар өтө пайдалуу жана маанилүү деп айтууга болгон акча топтоо адатына ээ. Алар чыгаша менен кирешени баланстоого аракет кылышат жана бул аларга ар дайым топтоого жана ар дайым пайда көрүү мүмкүнчүлүгүн берет. Каржы билимине ээ болгон бай адам кандай гана капитал болбосун аны көбөйтө алат. Аягында айткым келген нерсе, ар дайым баарына жетүүгө болот жана эмнеге жетишкин келгенин билүүгө болот. Эң негизгиси алдыңа конкреттүү максаттарды коюп, өз максатыңа жана ийгилигиңе карап басуу. Ошондуктан өзүбүздүн жашоону өзгөртүүнү канчалык деңгээлде күчтүү кааларыбыз бизден гана көз каранды. Мен ар бириңиздерге сиздердин каржы маселеңиздерде жана өз каалоолоруңуздарды аткарууңуздарда ийгилик каалайм. Кийинки видеодон жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Сүйүктүү биздин угармандар жана көрөрмандар, каналга катталып, пикир калтырууну унутпаңыз. Сиздерди терең урматтап, пайдалуу китептер каналы